Assalomu alaykum Facebook qo'llanuvchilar. Assalomu alaykum bog'bonlar jamoati. Salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan. Biz bugun dağı To'xtag'ul parkindamiz. Kundagiday jo'p osish. Noto'g'anlar. Şunday parklar şaардын өпкөсүдө. Şunday parktарды көбөйтүш керек. Азыркы архитектура ишчилерине айтыш керек да. 20 же 30 максимум домдун ортосунда сөзсүз түрдө бир 10 гектар жер калтырып кеткиле. Ошол жерде парк кылгыла. Парк кылып койсоңор, ошондо шаарда азыркыдай ысык болбойт да. Азыр шаарда бар айтсаң, жөн эле температура айылда 30 градус болсо, шаарда самонагревание, асфальт, бетон, айнек менен 45 градус болуп кетет да. Шунчалык ысык шаар. Ушул шаар ысып кетпеш үчүн ушундай эмелерди, парктарды жаратып коюш керек да. Мына паркта десең максимум немеде 36 болуп атса, температура берде 25'te салкын. Бул деген оорулуу адамдарга, гипертониктерге, жүрөк ооругандарга, баягы сахарный диабети бар адамдарга өтө пайдалуу. Бул жерде парк. Кетсеңиздер, эрте менен жалаң ушул ооруп калгандар бардыгы чогулуп, байкуштар ушул жерде жүрүшөт. Бул парк болбогондо каерде жүрүшөт эле? Турабы? Ушундай парктар көбөйтүш керек. Сен чөптүн жити келип турат, сонун болуп. Дарактар түрлөрү менен, ушул дарактарды дагы көрүп атам. Азык жетишпегендиктен тетигиндей болуп ооруп атат да. Жалбырактары жука биринчиден. Анан дагы бир эмеси, баягы зыянкечтери көп. Жейт да буларды дагы зыянкечтери. Ошон үчүн буларга ошол зыянкечтерин тазалап туруш керек. Анан азык бериш керек түбүнө. Ар биринин түбүнө ушул удобрение бериш керек да. Ошондон дарактар койгон тетигинде көрдүңөрбү? Высокотечение болуп кеткен. Ошол жерде бирдеме каккан, мык каккан же бирдеме кылган. Ошон үчүн ошол жерден согу чыга берет. Аны деген кырып туруп, лай менен шыбап, аны айыктырып коюш керек. Толтура. Зараңдар бул жерде, липа, лен, клен. Алейкум ассалам. Жакшырбы? Каражыгач көп бул жерде. Бака терек, тыптар бар. Арчалар, мына көрдүңөрбү? Мыналар өсө албай атат да. Мына жерде азык жок. Ушунун ар биринин түбүнө бир 10 килограммдан биогумус берип койсо, келерге уже жап-жашыл болуп туруп калмак да. Мына ушул өзүнүн парктын өзүнүн жалбырактары, түшкөн жалбырактарын 1 килограмм койбой, коромжу кылбай, бардыгын машинеге жүктөп алып чыгып, бир жерге чиритип, ошол жалбырактын чириндесине кыктан кошуп туруп,
биогумус жасаса, өздеріне биогумус шығып тұрмақта. Өте соным болмақ. Салқындығын қарағылап, парктың салқын. Ош шаарындағы кишилердин бардығын паркка чакырамын, келгиле. Ушул жерде көп сейилдегиле. Ушул паркты көргөндөн кийин анан адамдарга дарак отургузуу идеясы келет да. Мен могу жерге дарак отургузушум керек экен деп эме кылып башташат да. Бардыңыздарды шул жака чакырамын, караңыздарчы кандай коозуга. Элдин бардыгы дарак отургузса, дүйнө жүзүндөгү элдин бардыгы дарак отургузса, бизде кичине эле убакытта эфирди бөлүшүп койгула, түз эфирди. Мына бөлүшүп койгула. Кимге марал болбосо, караңыздар. Азыр Ак Буураны көрсөтөмүн. Ак Буура дарыясы агып келет. Ак Буура. Мына караңыздарчы кандай ирригация. Суу жок дейбиз. Кыргызстанда суу көп, бизде арык жок деп ыйлагыла. Арык жок, бизде ошол суунун жүрүшүнө условия жок дегиле. Суу жок деп айтпагыла. Канал жок, лоток жок, арык жок, труба жок, насос жок деп айткыла. Азыр мына ушул биз деген бизге Алла Таала берген суунун 100%-ынын болгону 6%-ын максимум колдонобуз. Калган 94%-ы башка мамлекеттерге агып кирип кетет. Biz su жок деп айтпашыбыз керек. Bizde su бар. Bizde ошол сууну буруп алып иштететкени, bizde канал жок. Bizde ошол сууну буруп алып туруп пайдаланганы bizde жакшы шарт жок болуп атат. Ошону айткыла. Мына мэрия, акимчилик, ошол айыл башчылар бардыгы арыкка аракет кылыш керек. Арык. Мына ирригационный системаны жашына кылып коюп койгула. Мына бизде суу деген толтура. Мына момундай кылып агат суу бизде. Ва алейкум ассалам Мелис. Жакшы? Ассаламу алейкум. Голуби. Кече шамалда жыгылып калды. Мына азыр Ак Буураны көрсөтөмүн. Ак Буура. Мына карагыла. Жап, шаш баладай агып атат. Карагыла. Мына. Görünüzde. Mına ушул суу болду. Где-то bir 6 kilometr, 7 kilometrden keyin Өзбекстанга келип кетет болду. Всё. Кайра чыкпайт бул суу. Бул ушул сууну болсо тетиги эмеден ошол төлөйкөнүн үстүнөн ошактан дамба кылып туруп көтөрө турган болсо, бул суу тетиги эме бар го. Кадамжай районунун эң баягы немеден Көктала, Меркез, ошака чейин жеткирсе болот да ушул сууну. Эгерде лоток коюп немени дамбаны көтөрүп туруп 35 метр дамба көтөрө турган болсо, ошактын бардыгын суу кылып ташыса болот. Жөнүнө көл кылып салсаң болот да. Кандай эми бу? Ошол 35 метр дамба көтөрүш үчүн бир кетет, бир 2-3 миллион доллар эле кетет.
Ошол 2-3 миллион долларды чындап айтканда биз өзүбүз эле чогултуп жасап алсак болот да. Башка эч кимге зарыкпай элечи. Башка эч кимге зарыгыштын кереги жок. Ошого элдик салым дегенди колдогула. Элдик салым жөнүндө күнүгө пост жазгыла. Элдик салым дегенди түшүндүрүп кетейин. Элдик салым деген күнүгө күнүңдү кайрымдуулук менен башта деген программа 1 сом. 1 единица кетет сенен. 1 сом. Балансыңан, телефонуңан. Аны деген Ошка, же Мегаком, же Билайында болсоң, ошактан сенин балансыңан 1 сом чечилет дагы, эмеге кетет. Тияка. Сен ошол тарифке кошулганыңан кийин сенде балансыңда акча жок бүгүн. 3 күн жок болду, 5 күн жок болду. Бирок сен 5 күндөн кийин единица салдың, ошол 5 сомду алып коет. Ошо сен тарифке кошулганыңан кийин, элдик салым дегенден кийин сен ошол эмени 1 сомду күнүгө бересиң. Кайрымдуулукка. Мына азыр Кыргызстан боюнча 6 миллион 500 миң киши боло турган болсок, ошол кишилерде 10 миллиондон ашык симка иштетип атпыз да. 10 миллиондон ашык симка. Мейли ошол тарифке макул 6 миллион эле киши өтсүн. Күнүгө 6 миллион сомдон акча түшүп турат. 10 күндө 60 миллион. 10 күндө 60 миллион. 1 айда 180 миллион. 10 айда 1 миллиард 800 миллион сом. Бул деген 3 заманбап питомниктин акчасы да. 3 питомник болот. Bir жылда 3 питомник. Кийинки жылы дагы 3 питомник. Кийинки жылы буровойлорду алып келебиз. Одан кийинки жылы ошондой. Мына ушуну айтып атам да. Элдик салым. Элдик салым бул адамдар өздөрүнө инвестиция кылат да. Бул немелер айтмакчы. Өтө чоң бир жетишкендик болот да бул. Мына ушул элдик салымга бардыңыздарды чакырамын. Элдик салым жөнүндө бүгүн бирден пост жазгыла. Өзүңөрдүн түшүнүгүңөр. Анан элдик салым деген Facebook группа бар. Ошого киргиле. Ошого кирип, ал жерде доступ открытый. Сразу поступать этип туруп, анан аркаңардан сразу 30 киши чакырып койгула. Мына 30 киши мына ушул эме менен деп. Мына азыр бизде сонун мүмкүнчүлүк турат. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланыш керек. Мына Афган согушунун ардагерлерине коюлган эстеликтер. Монументтер. Элдик салымда билинбей эле акча топтоло берет. Күнүнө 1 сомдон чыга берет. Мисалы үчүн даже студенттер себе позволить этерет да. Даже мектепте окуган балдар деле. Мисалы үчүн 1 сом. Бирок өтө чоң күч болот ошол 1 сом. Өтө чоң күч болот. 1 сом менен канча иштерибиз бүтөт ошо. 1 сомдоп тоготпогонубуз менен өтө чоң иштерди бүтүрөбүз да. Мындай лотокторду курабыз. Момундай бактарды кылабыз. Мына сонун болот. Bir günde 1 сом. Ал силерге билинбей эле өтүп кетет да.
Bir günde misal üçün hiç kanday tasiri de tiyibeydi da. Mına bizdin hazır Kırgızstanda görüp atasızlar kımbatçılık bolup atat. Hazır 1 kilogram kartoşka 60 so'm, 50 so'm, 1 kilogram savizdin bası 75 so'm, 80 so'm deydi. O kundan kunga day kımbatçılık boluveret. Bul degen dünya yüzünde sol produktalarga bağlar aşıp atat. Al emi biz misal üçün özüz bağbançılık kılsak. Emi bir köçöttü alıp gelip durup alып kelip oturguzup koysak, oşodan çıkan giles, alma, almurut bizge emne bekerdi. Tura. Bulan bir ile üydün misalında alıp göre oturgan bolsak, bir üyde misal üçün 20 sotik jeri var. 5 sotik jeri var. Sol 5 sotik jerge sol üybülögө жетиштүү помидор, болгарский перец, савис, картошка бар жокту айдап алса, ал үйбүлөгө деген базарда хоть савиздин килограмм 1000 сом болсо деле ал үйбүлөгө таасир бербейт да. Тура. А эгерде сиз сата турган болсоңуз ошол савизди, ошол дүйнөлүк базардагы, рыноктогу баалар менен эле сата бересиз да. Тура. Ошону айтайын деп атпаймынбы? Элибиз бардык кыргыз эли так өзү биякты карасайлы камераны. Ассаламу алейкум туугандар, саламатсыздарбы? Мына эми ошол огородко, өзүбүздүн огородко ол өзүбүзгө керектүү мөмө жемиштерди отургузуп алсак, бизге базарда баалар ашабы, ашпайбы бизге таасир бербейт. Себеби дегенде биз өзүбүз иштеп, өзүбүз жасап койдук. Өзүбүз жей беребиз. Мына Кыргызстан дагы ошондой болуш керек да. Кыргызстан мамлекети азыр баягы мировой баалардан зависимостьте биз чыгышыбыз керек. Бардыгы эле азыр айтып атат, анча алманым не кыласың? Анча шафталыным не кыласың, ана анчалык сага эменин не кереги бар деп атышат да. Мына мөмө жемиштердин не кереги бар. Туугандар, биз деген мөмө жемиштерди өтө аз жейт экенбиз. Өтө аз жейбиз. Кичине эле баягындай эптеп эле ушул ооз тийсек эле болду экен да. Биз кыргыз мамлекети биз өзүбүздү ушул мөмөлүү дарактар менен мөмөлүү дарактарды көбөйтүп биз витаминди аябай көп жешибиз керек. Аны деген витаминизация нации дейт. Аны деген мындай түшүнүш керек эл. Анан бир эле ушул сатып ошодон эле жок. Пайда деген ушул адамдардын саламатчылыгы, адамдардын ден соолугу, адамдардын ушул жакшы жашоосу. Ошол биздин эң чоң жетишкендигибиз. Ошону моюнга алышыбыз керек. Биз азыр алма менен өзүбүздү 50% камсыз кыла албайбыз. Жүзүм менен 3% гана камсыз кылабыз. Гилес мисалы үчүн түштүктө болгону менен түндүктө мисалы үчүн бир 2 жол эле жеп калса жеп калышат. Нарын, Көл, Талас облустарында жесе жейт, жебесе жок, аз жейт да. Мына эми ошо Бишкекте жашагандар жеп атат, себеби дегенде Бишкекке түндүктөн көп барат. Туурабы? Туура. Мына ошон үчүн ону даракты отургузгандан эч тажабаш керек. Ону бирөөлөр айтып атат, Абдулла Ташиевичтин билими жок. Анан ошентип эле түшүнбөй эле айтып атат, ана мына деп. Билимдүүлөр, айнанайындар, мен силерди колуңарды байлап алган жерим жок. Давай чыккыла менен мурун. Эмне эшек такалап отурдуңар ушумалга чейин. Эми бар жокту жасап, жолун көрсөтүп, бар жокту кылып койгондо анан кийин сага жарашпайт, ого жарашат деп кайдагы бир былжыр сөздөрүңөрдү сүйлөйсүңөр.
Азыр деле кеч эмес чыккыла, менен дагы чоңураак дават кылгыла, менен дагы көбүрөөк дават кылгыла. Колуңардан келеби? Келбейт да. Себеби дегенде силер только ошонун пайдасын гана көрүп, байыйын деген эле оюңар бар. Силердин даватыңар сиңбейт дагы элге. Меники ондой эмес. Меники ушул элим, жерим байыса деген ой менен жүрөмүн мен. Миң силер мен аркаман ардемени сүйлөп, ушул мен чыгарган идеяны тартып алам деген оюңар бул ит таш кабат. Силерде ондой эме жок. Даяр ашка тап болуп кыйын болуп атасыңар. Туура эмес бул кылганыңар. Мен айткан жасагыла анан көрөктү жөн эле. Мына ошол Тилек Токтогазы бекер ыйлап аптыр кече. Мына саарлап бир былжырбай мага кат жазыптыр. Абдулла Ташиевич, сиздин билимиңиз жок. Анан көрөктү Бакытбек Алымбек, Батырбек Алымбековго берип койбойсузбу ушул идеяны дейт. Бул идея менин башымда, бул идеянын носители менмин. Силер ошону түшүнгүлө. Силер волей-неволей ким болосун? Мадамектен целый континенттин президенти болсоң дагы мен менен эсептешип туруп анан жасайсың бул ишти. Менсиз эч жакка бара албайсыңар. Эсиңерде болсун. Бак дават бул менин идеям. Бак даватты мен ойлоп чыгып, ушуга убактымды, жанымды, полный мал мүлкүмдү сарптап, силер ойлоп атасыңар бул бак дават өзү эле келе калды. Абдулла Ташиевич ушул Facebook'та эле отуруп кетирип койду. Нанайындар, 2 үй саттым, 2 үйдү сатып, ушуга вложение кылдым. Азыр деле ай сайын ушул 2 фондту кармап туруш үчүн ай сайын менен 50 000 сомдон акча чыгып атат. Оны силер билбейсиңер да, силер ойлоп атасыңар, силер бул өзүнчө эле келе берет деп. Ошого туугандарым, анан көрөктү биригейли. Биригип туруп бак даватты до конца чыгарайлы. Онтип силер ошо кыргыздын бир адаты бар, ушу мен командир болом дей берет. Болду, командир бар, мен командир. Солдат болгула. Ошого аракет кылгыла силер да. Чыгаргыла бир мындай. Мен билбеген нерсени айтып келгиле мага. Мен ошондо там берейин. Түзүк экенсиң деп. Анан ошо мен билген нерсени эле кайра эле жаза бергенден пайда жок. Жаңы нерсе ойлоп тапкыла. Келгиле, акыл калчашайлы. Кимиң келесин? Профессорун келеби? Кандидат наугун келеби? Отурайлы, сүйлөшөйлү. Мен өзүмдүн видениямды айтайын. Силер өзүңөрдүн видениеңарды айткыла. Диалогго биз даярбыз. Эч кандай качпайбыз. Онтип ар нерсе болуп бекинип эме кылбагыла. Онтип спаттешке кат жазып келгиле, сүйлөшөбүз. Любойуң менен отуруп сүйлөшөм. Бак боюнча эч кандай жалтактай турган жерибиз жок. Биз дагы о дипломубуз жок болгону менен профессордун категориясында уже акыл жүргүзүп атабыз биз дагы. Мына ойлоңгула. Бак дават бул өзү эле баягы боло койбойт. Бак даватка сен 24 саат берилишиң керек. Bir ишти кылыш үчүн 24 саат ошонун аркасынан түшүшүң керек. 24 саат 130 WhatsApp группага, 10 Telegram группадан келген суроолорго талыкпай, чарчабай жооп бериш керек. Бул бак даватты жүргүзүш үчүн кандай титанический күч керек. Күч керек, бул жөн эле өзү боло койбойт. Бак дават дейт буну, бак дават, бактылуулуктун даваты. Бул деген бак отургузуу менен эле чектелбейт. Бул деген ошол бакты отургузгандан кийин анын ичиндеги ойноп жүргөн балдары, мына ошол балдардын башындагы ойлору, мына ошол бактын ичинде иштеген аксакалдын келечекке болгон арыз муңу жок болуп, мисалы үчүн ошол кемпиринин чайын деген уялбай иче турган кылып дегендей, ошондой бунун деген философиясы өтө чоң. Бул бак дават десе эле ойлоп атасыңар, тупо эле ушу жерди казып эле жыгач отургуза берет. Жок, адашып атасыңар. Силер ондо совсем малыш экенсиңер ондочу. Андай боло турган болсоңуздар. Бул бак даваттын ичиндеги философияны мен силерге айтып берсем, мынау 10 күн 10 түн дагы жетише албай каласыңар жазганы. Буда кандай философия жатат? Бул бак даваттын ичинде
Ол целый нацияның спасениясы жатат. Бақтабаттың içinde біздің мына Қырғызстандың келечегі жатат. Бұл Бақтабаттың içinde бұл біздің ертеңки дүниелік аренадағы біздің не қантып тұрышуыз. Біздің спортсмендерден ошол жерде мынандай қылып тұрып витаминді мынандай өзіне аябай қабыл алып, bir dağ жерінде bir трещинасы жоқ, баяғында жаңы, баяғында новая копеечка дегенде жаңы құйылған алтын тиындай жарқылдап тұра тұрған бір философиясы жатады. Сен түсінбейсің, сен оны, сен аға жетішің, сен менің жолым өтішің керек, 50 жыл менің патинкемі киішің керек. Әлі, бұл деген жөнөкөйле иш емес. Bunun артында деген қандай менет жатат. Көріп атам эми, баягы кичинекейле бір китепти окуп алып эле чыгып, ошонун немеси менен эле бир гипотезага таянып, бир кандайдыр бир акылдарды айтып аткандар бар да. Бирок алардыкы китеп деген түгөнөт. 500 барак, максимум 1,5 миң барак болот. Түгөнөт. А бирок бул деген адам ошону жашап өтүп, өзүнүн жоон териси менен сезип, мына ошол ситуацияларда болуп, бул деген адамдын мээси деген компьютер. Компьютер бирөө болсо, адамдын мээсинде бир 20 компьютерден көп эме жатат да. Бул деген китепте воля изложения, баягы киши өзүнүн оюнун, мисалы үчүн bir sekundalык oyunu ошол китепке жазып чыкканда. Түшүнүп атасыңарбы? 1 секундалык oyunu ошол китепке жазып чыккан. А бул деген Бактабатты, мисалы үчүн, мен кандай переживать етсем, мен о жөнүнө бир эле Лейлекке барып келген ощущенияларымы Лейлекке барып Бактабат өткөзүп келген, же барып ат башыда барып кандай Бактабатты ошол немеде мал базарга барып ошол жерде элди чогултам деп кылган аракеттерин буну жаза турган болсок, анан бир том китеп болот. Анан ошол том китепти менин переживанияларымы, менин мисалы үчүн өзүмүн мына денем менен баш ой тутум менен өткөзгөн ошол эмоцияларды, мисалы үчүн эч нерсе эмес дегенде эч кимдин акысы жок. Это мои переживания, это мое мировоззрение. Все. Конечный результат, куда халаса, эң сонун болот. Куда халаса, эң сонун болот. Дипломго байлабагыла туугандар. Ойлоп атасыңар да, диплом, диплом. Айнанайын, подземкада сатылып атат Москвада диплом. 500 эле рубль экен. 500 эле рубль. Алып келип, канча депутаттар башыңарды ортуп жүрөт ошол жасалма диплом менен. Турабы? А ошолорду жакшынан эле угуп атасыңар го. Эми хотя бы училищаны бүткөм не? Аларга караганда. Училище 62-чи училищаны бүткөмүн. Мен мисалы үчүн Влад Листьев окуган мектептерде жүргөнмүн, мисалы үчүн. Ошондой залкарлар. Кандай генералдар чыккан ошол биздин мектептерден. На Гагарина мектепте окугам мен. Ошто 27-чи партиязда окуганмын. Кандай билим бешигин терметкен ага эжекелердин сабагын алганмын. Детсадта болгонмун мен. Туугандар, так что Абдулла Ташиевичти билимсиз дегенден этият болуңуздар. Мына официально чакырамын. Ким келсе бак боюнча тартышамын, талашамын дегендер келе бергиле чекеден. О Манас Коңурбай менен чабышкандай чабышабыз. Эч шатагы жок. Биз дагы бак боюнча, өзүбүздүн сүйлөп аткан сөзүбүз боюнча биз дагы кыйланы билебиз, Кудай кааласа. Келе бергиле. Бул кандай бир эме болсо, сүйлөшүп, мен силерге ушул жөн жүрбөгөнүмдү далилдеп бере аламын. Мына туугандар, мына эрте мененки бир
koluna, oğzuna alı жетпеген bir kişinin emesi şu adamdı qanday negatif kıldı. Bağı bunday eкен da emeler Kırgız'ın sözünde eme yok da o kardıma emez kadırma eyleymin degендей özüң elingde, жерingде kadırың жоқ болса жаман екен. Kadır бұл ең чоң bir nemet eкен да. Бұл дағы болса адамды сол ертеңки қимылына, ертеңки қыла тұрған іштеріне bir жардам бере тұрған bir түрткі болады екен да, қадыр. Енді Құда қаласа аз қалды иншалла. Ертең ертең алсам, оққа тапсырып қоямын. Бұл жерде бар осы жердегі профессорлармен дағы оқиыз, ошолармен да сүйлөшөбүз. Бұл жерге дағы Құда қаласа bir жаңылықтарды киргизебиз. Кыргыз элим үчүн Құда қаласа. Эми не демекчимин? Мына азыр эң башкы сөздөрдү угуп алгыла. Азыр Кыргызстанда туугандар биз 1 миллион 300 миң гектар жер иштетип атабыз. Ошонун ичинен 700 миңи сугат жер. 600 миңи кайракы. Мына кайракы жерлерге барбаганыбызга bir 30 жыл ашып кетти да. Көбү кайракы жери каерде экенин да эсинен чыгарып коюшту. Мына ошо кайракы жерлерде сугат кылыш үчүн бизге 12 чоң канал бар. 12 аябай чоң каналдын эмеси бар, планы бар. Мына ошол 12 каналды казышыбыз керек. Анан мына ошол 12 каналды казып туруп, ошо 600 миң гектар жерди, багара жерди сугат кылсак болот. Адан сырткары анан 700 миң ошол сугат жерибизди кеңейтиш үчүн биз мына эмеде жайыт комитетинде иштеген туугандарга да кайрыламын. Силер менен дагы сүйлөшө турган мезгил келип калды. Кудай кааласа силерге бир визит кылабыз. Мына ушул жайлоо болуп, жакынкы жайыт болуп жазылып калган 1,5 миллион азыркы биз иштетип аткан жерден дагы 200 миң гектар ашыкча жер деградация болуп жатат да. Кадимкидей эле мындай такыр болуп калган да. Жер такыр болуп калган. Чөп чыкпайт. Чөп чыкпайт. Ал жерден такыр пайда жок. Мына Кыргызстан үчүн жөн эле жатат да. Мен ошол биздин өкмөт башчыбыз, биздин ошол бийлик башчыбыз Садыр Жапаровго кайрылат элем. Садыр Жапаровго. Мына ошол жайыт, жакынкы жайыт болуп калган жерлерди элге бөлүп бериш керек. Мыйзамын турлап туруп, мыйзам чыгарып туруп, мына ошол жерлерди, мына биздин багбандар иштетиш үчүн ошол жерлерди не узак мөөнөткө, узак, прямо кандай деп айтсам, бир азыр 49 жылга берип атат го. Ошондой 49 жылга ошондой арендага мамлекеттин менчиги болуп турө берет. Бирок арендага бериш керек ошол жерлерди. Арендага берип туруп, анан кийин ошол жерлерди азыр бардыгы эле бизге үй салганы жер бер деп тополоң кылып атат го. Мына ошол жерлерден өлчөп туруп, каждый 10 гектарынан 5 эмесин сотигине убактынча үй салып жашаганы уруксат берип туруш керек. Убактынча. Ал дагы эмне 49 жылга. 49 жылда мындай жеңил желпи кылып, мындай өтө эле азыр о немеде Киргизия же резиденциядагыдай кылып, куртой кылбай эле, орто кийин бузуп 50 жыл пайдалана турган эме ошондой үй куруп ала турган шарт түзүп бериш керек. Себеби дегенде андай кылбай турган болсо, баягы эгинди караш өтө кыйын да. О багбан деген ошол 365 күн багынын жанында болуш керек. Көздө көз, глазда глаз карап туруш керек. Мына ушуну чечиш керек. Эгерде ошол 1,5 миллион гектар жерди багбанчылыкка бере турган болсо, Садыр Жапаров мына ошол Кыргызстандын тарыхында эң чоң бир мындай жетишкендикти аткарган болуп калат эле да. Мисалы үчүн мен
Эгерде Садыр Жапаровдун ордуна президент болгонунда 1,5 минут да ойлонбойт элем бул үчүн. 1,5 минут да ойлонбой ошо 1,5 миллион гектар жерди мен немистерге берип аткан жерим жок. Мен корейстерге же китайстерге берип аткан жерим жок. Бул жерди мен өзүмдүн элиме берип атам. Өзүм элиме. Болгондо дагы мен арендага берип атам. Ошол жерден элим ошол жерден пайдалансын. Сразу 1 минут ойлонбой, сразу давай. Эмени парламентте чакырат элем сессияга. Чакырып туруп эле давай мынанын эмесин чыгаргыла. Чыгаргыла, келерки жылы сабизди 50 тыйындан жеп калат элек да. Пияз 50 тыйын болот эле. Бар жок, арзан болот эле. Кыргыз элим үчүн бар жок, арзан болот эле. Бекер болот эле. Кыргыз элим, силер не ойлоп атасыңарбы? Ошол долларларды жыйнап алсак эле болуп кетебиз деп. Жок, андай эмес. Бар жок жетиштүү болсо, жеп ичкенибиз, ибадат кыла турган жерибиз болсо болду. Динибиз болсо болду. Ошого умтулуш керек. Анан ошол пиязды же сабизди же бакты эгип миллиардер болуп кетем деп эңсебей эле. Мына ушул эмени караш керек да. Мына ошондон кийин биз толук эркин болобуз. Бар жоктон. Кыргыз үчүн көп нерсенин кереги жок, туугандар. Мына биздин чоң аталарыбыз мисал үчүн 2 көйнөк, 1 костюмчум, 1 өтүк, 1 патинке менен 100 жыл жашашкан. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, эркектер катындардай кийинип баштады, анан түрлөп, стафырылла. Деги эле кийим маселесине келгенде мен каршымын да, мындай кылып, мындай ысырап кылып кийим кийбеш керек, мындагы жоопкерчилиги болот. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам жамачы кийген. Мына ушул дүйнөнүн ушинтип мусулмандардын ушинтип жашап калышына себепчи болгон жыргал жашоону бизге бейишти кантип алышты үйрөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам жамачы кийген. Азыр жамачыны сен балаңа кийгизип көр, айтат, ата, чому самые бедные люди в мире, что ли, деп чыгат. Тура? Тура. Эртең өлө турган кемпирдин дагы эмне? Чыбыр чаар сумкада 1 сумка кийими бар. Чоң баягындай товар салып ташый турган сумка менен толтура 1 кийими бар. Эртең өлө турган кемпирдин. Эгерде мен президент болгонумда мен кафелерди сразу жаптырат элем. Кафелердин бирөөсүн да иштетпейт элем. Кафелердин бардыгы биздин нацияны ортотот. Себеби дегенде ашыкча тамак жеш бул ден соолукка өтө зыян. Буну кийин түшүнөсүңөр. Ооруп калганда түшүнүп атабыз да. Мен эгерде президент болгондо бардык базарларды жаптырып таштайт элем. Базарлар деген базарда деген периште жүрбөйт. Билесиңер, ошон үчүн базарларды жаптырат элем. Сразу өтө көп өзгөрүүлөрдү кылат элем. Себеби дегенде азыр бизде элде кандай болуп калды? Ушундай бир ой пайда болуп калды. Иштебесе деле жүрсө боло берет экен. Иштебей эле жашай берсек боло берет экен. Иштебей эле мындай кылсак боло берет экен. Жок, ондай совсем туура эмес бул. Биз өзү баалуулуктарыбызды совсем башка жакка алмаштырып алдык да. Ошон үчүн баалуулуктарыбызды кайра табыш керек. Ушунун бардыгын скрупулезно карап чыгып, мына айтканды жаман көрүп атасыздар. Кафелер жабылат десе, каерде тамак жейбиз? Эме болот. Шаарга келип калсаңыздар, бир жерде эле кичинекей жерде тамак болот. Ошол жерден жеп, адал, таза иштетилген жерлер бар. Ошону жеп кете бересиңер. Силер билбей атасыңар да. Мен билгенди билгениңерде силер мага кошулат элеңер. Бизди Кытай деген китайский соль менен бизди өлтүрүп атат. Тамакты усилитель вкуса деп коет, өзүнүн аты. Китайская соль деп коет. Мына ошону менен бардык кафелер, бардык ресторандар, бардык чайхана, бардык самсаканалар только ошону менен жасап атышат да. Буну деген бул как наркотик. Бир жолу жегенинен кийин, мисалы үчүн Мадинада өтө каттуу иштетет буну. Анан мына
шаардын, Ош шаарынын ичиндеги бардык лагманканаларда ошону иштетишет. Аны бир эле жеп алгандан кийин силер уже артка кайта албай каласыңар да. Кайра бара бересиңер ошону сагынып жеп. Бул деген ошол ресторанный индустриянын бир клиент чакырып бере турган бир эмеси да. Аны түшүнбөйсүңөр. Onu men sizlerge aytып атам. Уже полностью өнүккөн мамлекеттерде буну киргизбей койгон. Бул деген барып туруп не? Адамды жинди кылат экен да, барып. Психический ооруларга алып келет экен. Аны деген киргизбейт өнүккөн мамлекеттерде. Аны менен торговать эткени onu подсудимый дело бул. Ошону түшүнбөй атасыңар да. Эме ой көп, айта бере турган ой көп. Баягындай тизмектеп отуруп алып, булар жөнүндө да Кудай кааласа бир убакыт болсо кеңири айтып берем. Базардын зыяны боюнча, кафелердин зыяны боюнча айтып беремин. Анан мына азыркы мына Кыргызстанда дээрле эң көбү мына түштүк тарапта ойнотулуп аткан баягы пирамида оюндары боюнча дагы айтып кетейин. Бул чистый харам. Буга вообще жолобогула. Мына аялың мисалы үчүн эмне кылып атканын сен билишиң керек. Анан аялың үйдө бардык тыйынды алып барып, ошого берип алдатып берсе, эртеге сен да күнөөлүү болосуң. Аялың каяка басып атат, эмне кылып атат билишиң керек. Кимдер менен сүйлөшүп атат. Азыр Ошто деген келиндер, кыздар баягы токтукка шоктук кылып, курсактары ток, астында машинелери бар. Ошол келиндердин, кыздардын, эжелердин. Анан эшикке чыгып, ушак куйт, onu жамандайт, буну жамандашат. Баягындай. Убак кеңири да. Анан кийин ошолорду бир аферисттер пайдаланып туруп ишке салат анан пирамидага. Ал эжелер не болсо дагы авторитетный да өздөрүнчө бу жерде. Анан аларды угуп туруп берки адан кийинки средний звенодогу келиндер тегиле колунда жок иш баласы жоктор дагы барып ошол пирамида ойношуп акырына келгенде баягы бай келиндер иш бала болбойт. Аларга билинбейт деле. Чыгып кетишет алар. А берки колунда жоктор 30 000, 40 000 салып алып туруп, эрлеринен өлө токмокту жеп, кээбиркилер ушул мына участок алабыз деген акчаларынан бери алып келип берип, канча ызычуу болуп атат. Мына ошо пирамидалар жөнүндө дагы бир ошол страдать эткен эмелерди бир тартып элге көрсөтүп койгон бир телевидение керек болуп атат да. А биздин телевиденияларыбыз ушул билбейм эми хайп кармап эле бир жерде жалаң эле ызычуу өрттөнүп аткан жерлерде жүрүшөт. Бул деле өрт да. Өтө кыйын маселе бул. Пирамида ойношуп канча үй бүлөлөр бузулуп кетип атат. Бул деген чоң бир апат келди да. Кыргызстанга бул дагы бир чоң зыян. А тетиги пирамида менен ойногондордун акчаларын көрдүңөрбү тетиги таласта? Алана не баягы жерде кап мешоктоп акча жыйнап кетип атышат. Ущерб колоссальный. Деген бир эле пирамидада, Кыргызстан боюнча жок дегенде бир 1000 пирамида ойнолуп атат да. Мына ошо пирамида ойноткондордун аркасынан түшүп эсенбай. Ошолордун бардыгын каерден мүлк алып койгон, не кылган бардыгын артка кайтарыш керек. Андай болбосо болбойт. Пирамида ойноткондорду дагы, алар дагы жөнөкөй адамдар эмес, алар дагы өтө күчтүү адамдар. Мына Кыргызстан боюнча менмин дегендердин балдары ойнотуп атат экен, ал пирамидаларды. Бирок бул да арам, биздин чубак ажыбыз айткандай. Арам, бул эч качан адал болбойт. Мына туугандар, биз өзүбүздү кыйнап жүрөбүз. Бизге эмне керек? Мына бизде суу бар, мына жер бар, иштей турган эл бар. Мына ошону башкара турган жакшы бир башчы болсо эле болду. Бизге деген высокий технология, нанотехнология, машиностроение,
Анан кийин дагы бир мындай жок. Биздин байлыгыбыз бул таза жаратылышыбыз. Ошону түшүнүш керек. Биздин байлыгыбыз ушул. Биз Кыргызстанда эң таза органика тамак аштарды чыгарып жесек, бизге ошол пайда. Эң чоң пайдабыз ошол биздин. Бизге көп байлыктын кереги жок Кыргызга. Ошону түшүнгүлө. Бизге ошол орто эле жашоо керек. Мына үйлөрдү дагы баягындай салганда дагы кооздугуна эмес, бышыктыгына карап, эми архитектураны дагы оңдош керек. Бизде толтура оңдой турган жерлерибиз бар. Мына ошолорду оңдогону чоң бир мындай күчтүүлүк керек. Мунун бардыгын акырын эмеге жеткиребиз, Куда кааласа. Алла буйруп насип этсе, иншалла. Ден соолук болсун, эң главный. Ден соолук адам үчүн эң чоң байлык бул ден соолук. Ден соолук жок болсо бул жашоонун өзү сага кереги жок. Бул байлык, бул бийлик, бул эч нерсеге жарабай калат да. Эң биринчи бул ден соолук. Азыр адамдар дүйнө жүзүндө цивилизация жеткен адамдардын бардыгы азыр мына Кыргызстандай органика таза жерди көрсө, мына биздин агып аткан сууларыбызды көрсө, ушулардын баардыгын көрсө, алар эмне кылат? Суктанат. Арабтар айтып атпайбы? Мына шаркыратмага келип, шаркыратманын суусун ичип, неме кылып анан кийин болду, ысырап болбосун, өчүрүп койгула дейт экен да шаркыратманы. Анан бизгилер айтат экен, бул али мусактан бери агып атат бул. Кудай гана өчүрө алат десе. Боягылар кайра барып, кайра суу ичип, кайра тооба кылышат экен да. Ушунчалык таза, ушунчалык жакшы жерлерде жашап жүрүп, анан кыйналып жашаганыбыз бул туура эмес да. Ошо бардыгыңыздарды, туугандарым, иштегиле. Иштебей өнүгүп кетебиз деген бул акмакчылык. Иштебей эле өнүгүп кетебиз деген бул. Иштебей эле ошол партиянын лидерлерин ээрчип жүрүп эле курсагыбыз тоюп калат деген бул деген чистый акмакчылык да. Эч нерсе кылбай эле ушул бир немеге айыл башчы болуп отуруп алсам, анан эч нерсе кылбай эле 5 жыл өткөзүп жүрсөм деген дагы акмакчылык да. О 5 жыл президент болуп жөн эле элди деген бир жалган жашык сөздөрдү айтып, андай мындай кылып, мына өткөтөм деген президенттерди көрдүк, туурабы? Жөн эле эч беле кылбады. 30 жылдан бери айтып коеюн ачык эле, бир дагы метр алдыга жылдырбады. Кыргызстанда ошолор бир дагы метр алдыга жылдырбады. Мына дагы эле ошо ямада отурабыз да. Ямада дагы эле отурабыз. Мына ошон үчүн мына баягы Улан деген бир инибиз, токмоктук бир инибиз жүрөт го. Технический конопляны эгейли, технический конопляны эметейли деп. Мен ошого айтар элем, бу технический конопляны бизге мына Россия, мына Америка, анан мына Казакстан, Кытай мисалы үчүн эктирбейт. Аны себеби дегенде аны биз эге турган болсок, биз деген өтө байып кетебиз. Биз деген 50 миң изделие чыгат экен да. Керек болсо мына жеп аткан нанды деле ошодон чыгарып алсаң болот экен да. Керек болсо. Эми толтура экен да бунун немеси, пайдасы. Аны деген булар бизге кылдырбайт аны. Аны булардан уруксат сурабай эле, аны деген мына биз өзүбүз эле ичара эле кичинекей маслобойкаларды алып келип эле мына элдерден эле огороддон эле мынанчадан принимать этебиз деп алып туруп эле ошону сыгып кездемесин иштетип жапайысын эле иштете бериш керек. Анан алиги силер айтасыңар го, мында плантация кылабыз деп неме. Ал бул деген 2 жылда, 3 жылда, максимум 4 жылда кайра жапайы болуп кетет. Анан кайра ошо жапайысы түбүнөн чыга берет. Аны деген кайра уничтожать этип, кайра баягындай конопля отургуз үчүн канчалаган немелер кете берет. Акчалар кайра эле. Ошого башты ортпаш керек. Буну эккени уруксат албаш керек.
Bunu деген dayar ошол эгилгендиле возделывать эте бериш керек. Болду. Bir частный фирмаларды ачып туруп эле мындай мамлекетке такыр байлабай эле буну. Частный фирмаларды ачып туруп, ушуну иштетет деп туруп, мамлекетке регистрация болуп алып туруп эле буну иштете бериш керек. Будан закондорубузду, биздин закондорубузду булар текшерип чыгып, антып неме кылышак кыйла убакыт өтүп кетет. Уже биз деген Грузияга окшоп уже легализовать этип таштайбыз мындай эмелерди. Чындыгында эме ичкендер ичип атат, чеккендер чегип атат. Туура, андай боло турган болсо, мына арак заводдордун баарын жабыш керек анда. Туура. Азыр деле арак чыгартырбай коеюн деп атат бул бизге башка мамлекеттер. Себеби дегенде бул алкогольный индустрияда өтө чоң прибыль алып келет да. Бирок убагында биз буга деген булардын программасына түшүп калганбыз. Чтобы баягы кыргыздарды арак ичирип жок кылып берейин деген программа. Будай жалгап, мына дин келип, канча адамдарыбыз арак ичпей койду. Бирок ондай дейин десең, мына магазиндеги тизилип турган арактарды дагы бирөө алып атат да. Арак ичилип атат баары бир. Анан чеккендер чеге берет. Он не запретишь. Мына тияктей өсүп турат. Өсүп жатат да өнерде. Оны ким? Аз мисалы үчүн мен барып туруп ошону жулуп, алып барып кургатып чеге берем. Мага ким мешать эте алат, туура? Не чекпе деп ким мага айта алат? Туура? Айта албайт. Оны мен сатпасам эле болду да. Туура, эми чеккендер чегип атат. Чекпегендерде оны уруп деле чектире албайсың да. Ошон үчүн баягы башка мамлекеттерди карап, жалтактап, ал эмне дейт, бул эмне дейт деп эле ошол жапайысын алып иштете бериш керек. Азыр ага деген эмне? Тетиге технический конопляны күтө турган болсок, жөнүндө бир 10 жыл, 20 жыл, балким адан дагы көп жылдар өтүп кетет. Оны бизге эктирбейт улан. Несе айтып коеюн. Анан көрөктү жөн эле мен айтып атам го. Мына биздин мамлекет өзү ичара эле эме кылып эле ошону баягы жапайысын майын сыкканы уруксат берип койсо, жапайысын майын сыккандан кийин баягы майдан калган чөптү бир эме бар, закваска бар. Ошол заквасканы куюп туруп, баягы силос баскандай кылып туруп басып коебуз дагы, кышындасын малдарга жедире беребиз. Жылкы, кой, мал, тоок аябай жакшы жейт ошону. Жедире беребиз. Оны эмен кереги жок. Анан баягы распространенияга жестко эле кылып коюш керек. Өлүм жазасын эле киргизип койсок, распространение болду. Поличным кармалдыбы, мынанча килограммдан ашканын уже не жөн алып кирип туруп эле атып эле таштайбыз. Ана ошондо токтойт, ага чейин токтобойт. Азыр так эле мына дагы бир айтып коеюн, наркомания ушунчалык өнүгүп атат азыр дүйнө жүзүндө. Наркомандар азыр мынантип баягындай нашаны деген түтөтүп, анан кийин аны деген бекинип чегип, жытынан коркуп, анан ошо, короче, волокита да бул. Аны деген старый гвардия, тиге баягындай мурдатан чегип, неме кылып жүргөн ошолор эле колдонбосо, бул азыркы анашаны. Бул деген анаша дагы баягы только алигиндей избранный байбатчалардын гана окаты болуп калды да. А берки молодежьго ол баш технический эмелер чыккан азыр. Химический, наркотиктер. Кичине эле мындай немеге окшош болот баягы. Капсула, дареге окшош болот. Кичинекей таблеткалар болот. Психотропный таблеткалар. Суу менен эле жутуп алат да болду. Мына нашадан дагы 1000 эсе күчтүү кайф берет ол. Болду. Ошон үчүн коркпош керек. Коркпой эле. Бул биринчиден май болот. Май. Сонун май чыгат.
элитный май чыгат. Майын ичебиз. Бул деген сонун кийим кечек болот. Мисалы үчүн Саудия Аравияга, мисалы үчүн Катарга, немелерге мамиле кылып атабызга. Ошолорго айта турган болсок, алар келип туруп бизге сонун баягындай материал кездеме чыгара турган заводдорду коюп берет. Ысык тартпай турган материал чыгат экен да будан. Мына как раз ошол 60-70 градус болуп аткан жерлерде ушуну кийип жүрсө боло берет экен да. Ошо вообще мына быйылдан башташ керек. Вообще быйыл мына канча азыр миллион тонна азыр материал чыкты. Мына азыртан пайдаланыш керек. Эл келе мына мисалы үчүн давай оруп алып келе бергиле. Килограмм мисалы үчүн 10 тыйындан же 5 тыйындан кабыл алабыз деп койгон, жийип таштайт. Жийип таштайт. Болду. Сразу эле немеге жууп туруп, бир сыйра жууп, анан сушилкага киргизип, ошондон нары эле наркы отжимге киргизип, сыгып, майын алып, баягы жашыл согун дагы алып, анан отунун болсо сразу эмеге түрмөктөп туруп, пресстеп туруп, кездеме чыгара турган эме фабрикага жөнөтүп, ошодон нары анан кийин кездеме кылып чыгарып, эң ашкан арзаны болгондо баягы канар кап чыгат экен. Пакеттерди чыгарсак болот, сонун пакеттерди. Саморазлагающий. Буну деген Индонезияда, Сингапурда ушундай одноразовый идиштерди алат экен. Одноразовый кашык, одноразовый тарелка, одноразовый стакан. Ошолорду чыгарсак, саморазлагающий. Тез эле чирип жок болуп кетет. Бул деген өтө сонун жумуш болот. Эгерде биз баа технический конопляны күтө берсек, бул толтура убактыбыз өтүп кетет да. Бул өтө убакытты көп талап кылат. Ошон үчүн туугандарым, айтамын, биз мамлекетпиз. Биз улутпуз, биздин өзүбүздүн конституциябыз, биздин өзүбүздүн байрагыбыз, биздин өзүбүздүн жерибиз, элибиз бар. Биз баа жалтактап эки жакты карай бербейли. Бизге эмне выгодный болсо ошону жасай бериш керек. Мына алтын кендер барго. Бул немени кара курайды иштеткенден кийин аларды вообще жаап таштайбыз. Алардын такыр кереги жок болуп калат. Аны деген мына мамлекет башчылар түшүнүш керек. Мына Акылбек Жапаров, Күнүгө Жапаров Садыр менен күнүгө сүйлөшүп атам. Акылбек Жапаров шуну айтып барыш керек. Акыл болуп. Биздин сөздү укпайт, бирок Акылбек Жапаровдун сөзүн угат да. Кеңешчиси да. Туура. Тем более экономиканы немеге келтирем деген адамдар неме багандай ошонун башчысы болуп калды. Бул деген угуш керек. Анда кылбаса болбойт. Жүрө бербейли, убакытты кетирип жүрө бербей көп иштерди жасасак болот. Көргүлө, адамдар көбөйө баштады. Мына жерде детский площадка бар. Балдарды алып келип жерге кое берип койсоң, үйдө дымып жата бербей, балдарды жерге алып келиш керек. Анан мына ушул жерлерге кичинекей базарчык кылып коюш керек. Базарчык кылып коюп туруп, кымыз, максым, көжө, мисалы үчүн курут, баягындай кичинекей упаковкаларда сары май, анан кактын түрү менен кылып сата турган эме кылыш керек. Балдарды ошол тамакка көндүрсөк, эртеге баа чипси, ондай мындайларды карабай калат. Мына өзү детский питанияны дагы биз Кытайларга берип койдук да, өзүбүз жасабай Кытайларга берип койдук. Кытайлар азыр биздин балдардын башына нелерди киргизип атат, кайсы программаны киргизип атат. Аны менен эч бир кишинин башы оорубайт. Чындыгында бизге каршы булар өтө сонун чоң программа кылып атышат. Бизге каршы. Алар үчүн сонун. Биз болсо билбей эле отурабыз. Мына кичинекей балдарыбызга булар эрте менен кечке ушул китайский эме жешет.
Қытайдың мына ушу кичинекей балдарыбызга Қытайдың тамак аштарын жедирип атабыз. Булардыкы вообще арзан экен. 1 сом же 50 тыйын болот экен. Кичине бирдеме түшүнбөйсүн эмне экен. Кандай энергетический бир эмеси бар анын. Неге балдар буну бир жеп алгандан кийин кайра жей берет? Аны изилдеп чыккан бир адам жок. Assalamu alaikum. Бүгүнкүгө бүттү. Калган эме эртеге Кудай калса башканы кесем, калган сүйлөшөбүз. Суроолор даярдап койгула. Кандай суроолор бар? Жазып койгула. Личкама чыгып жазып койгула. Кандай суроолор бар? Суроолор болсо, биз ошо жооп беребиз.